Туғандар, ассаламу алейкум. Метро Измайловадағы сервис 312 Москва бойынша номер 1 сервисті білесіңдер, туғандар. Азыр ошол жерге келип калдым. Сиздерге кыска нуска көрсөтө кетейин. Сервистин аз чыгып көргөзөм. Могу шлагбаумдан туура кирип келгенде эле, туғандар, адресин, номерин жазып коем видеонун астына. Шлагбаумдан туура жүрүп келүлү. Экинчи, могу кире турган жерден киресиңер. Столовойдун жанынан 6-чы этажга чыгабыз, туғандар. Мына кел, туғандар. Сервис 312-ге келдик. Карагылачы кандай сонун кылып койгон. Азыр бир сыра ичин көргөзүп чыгайын. Туғандар, сервис 312-ге келдик. Бул сервиси бул жерде 2-3 подъемниги менен, туғандар. Бул жерде да бүт запчастар бар, сидерге керектүү бүт запчастар, майлар, фильтр дейсиңерби. Бүт бар жок условия бар, туғандар. Эң мыкты мотористтер, эң мыкты коробка кылган мастерлер ушул жерде, туғандар. Номерин сөз түрдө, адресин видеонун астына жазып коем. Ушул жерге келе бересиздер, туғандар. Так, мынакей, туғандар. Клиентский зал ожиданияда жазганда. Могу клиентскийди, чай, кофе, кеңири ушул жерде туруп, ысык, жылуу, жумшак, Wi-Fi да бар экен, туғандар, даже бул жердечи. Ошондой, туғандар. Азыр ылдый түшүп бул жерден чайкана да ачып коюптур, туғандар, астына сону кылып, кафешка кылып. Машинеңиздерди могу жерге ремонт коюп коюп, астына түшүп, чай пай ичип, кеңири ошол жерде күтүп турсаңар да болот экен. Азыр түшүп сиздерге көрсөтүп келейин чайканасында. 312-ге машинеңиздерди устага берип, мастерлерге. Могул подъездге келсеңиздер, сервис 312-нин чайканасы да ачылган. Могул подъезди 5Ге келесиңер. Могул жерге кичинекей кылып вывеска кылып коюптур, туғандар. Жакында могул жерге чоң кылып чайкана 312 деп сону кылып жазат экен, туғандар. Пока аныбыз даяр эмес дейт. Ичин көргөзөйүн. Киргенде эле туура кирип. Биздикилер жей турган бүт тамак аштар бар экен, туғандар. Аш, лагман, чай, нан, салаттар. Сону кылып, уютуна кылып, бул жакты сону кылып коюптур, туғандар. Где-то bir 20-30 адамга ылайык сону кылып место кылып коюптур. Иштерин бүт монда кылып, сону кылып жасап коюптур, туғандар. Ошундай, көрдүңүздөр да. Могул менюсу. Ошондой, туғандар. Ушул жерге машинеңиздерди токтотуп коюп, келип, тамак аш жеп, ушул жерде эс алып, машинеңиздерди оңдоп бүткүчө ушул жерде чай ичип кете бересиңер, туғандар. Көрдүңүздөр да, иштерин кандай сону кылып койгондур. Ошондой. Кеттик анда буюрса, туғандар, дальше. Так, бүгүн буюрса 3 март болуп калды. Бүгүнкү жума. Буюрса обедтен кийин, мына саат 3төн кийин буюрса ишти баштадык. Буюрса түнкү саат 2-3ке чейин иш кылам. Смен сатып алып туруп, машинем жудуруп чыктым. Машинеге действительно эсептеп көрсөм айына көп акча кетип калат экен. Болбот дегенде эле күнүнө 500 сомдук минимальный мойка. Каждый неделя бир комплекс кылдырып турам. Общий 1100, багаж-сагаж, аны мунун ар жак бир жагы мененчи. Ошентип эсептеп келгенде где-то 20 миңге жакын айына мойка келе кетирет экен. Эми өзүм жуайын десем, мисалы, ишке чыгам деп кийинип барып, кийимдерим булгап, анан жана деп жүдөп жүргүчө койт, жөн эле неме көрүп койгон жакшы болот да. Өзүм жуусам деле жана самомойкага 500 рубльдук кетирип коет. Пенасы бар, нар жак, бер жагын чукулап, тем более өзүң жууганда жана образга кирип кетесиң да. Кычык-мычыктарына чейин кирип. Анан ошентип эсептеп көрсөм айына 20 миң ашыгы менен мойка келе ушинтип кетип атат экен. Так, буюрса эми көрөбүз, линия коеюн, бисмилла деп туруп. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, туғандар. Могул жерге видеонун астына Инстаграмдын дагы немесин коюп коеюн. Мен баракчамы, мындайча айтканда, нукура кыргызча айтканда, баракчамы коюп коеюн. Буюрса жакында Инстаграмдан дагы, туғандар, Инстаграмга катталып, ошол жердеги сүрөт анымларга лайк басып, комментарий жазгандардын арасынан дагы буюрса подписчиктерди тандап алып, туғандар, акчалай болбосо ар кандай баалуу белектер берилмекчи, туғандар. Ачык эле, буюрса азыр таксопаркта байге кетип атат. Буюрса марттын этегинде 3 баланы тандап алып, 20 миң акчаны буюрса бөлүп беребиз. Таксопаркта буюрса балдар иштеп атышат. Биринчи орунга 10 миң, экинчи орунга 6 миң, үчүнчү орунга 4 миң, туғандар. Жакшы иштеген балдарды тандап алып, буюрса сөз түрдө өзүбүздүн сыйлыктарыбыз менен сыйлайбыз. Ушундай, туғандар. Кеттик анда буюрса ишти кылалы. Бүгүн погода булут аралап жамгыр жая турган акыбалда турат.
уже жаап деле атат майдалап. 1,5 градус бүгін жылу екен, плюс 1,5 градус. Машинаны жууп чыктым, уже шалтактап кетти. Самое главное азыр ичи таза болуп турса болду. Онда шалтактап турганда жаман буттар менен да чыгып өтүп тезде жаман кылып коет да. Буюрса рейтинг жакшы. 1-2 күндөн бери 23-нөн бери 3-4 күн чыкпай койдум туугандар. 3-4 күн чыкпай койдум. Вообще иш болгон жок. Чыгып жөн эле машинанын пробегин туруп, өзүм чарчап, жанагынтип келгиче лучше эс алайын 4-5 күн. Анан чыгып алып туруп, бодура, жакшы бир иш баштайын деп туруп, ишти баштаган кезим 3 күндөн бери буюрса 1-марттан бери тынбай иштеп атам. Буюрса могул айга цель коюп койдум туугандар. Күнүнө как положено ушинтип 10 миңден акча иштеп келем депчи. Күнүнө как положено. Март ичи буюрса без выходной, без ничего, буюрса ден соолук болуп, баардыгы жакшы болуп турса эле, буюрса без выходной иштейм. Так, буюрса биринчи заказ. Кресло менен заказ түшүп атат. Орус ойна кылат деген ушуда. Баласы менен үшү ити менен чыгып алыптыр экилейген. Могу жамгырда итинин бар жогу чыла, суу, буттары лай. Астына пленка салып алам дейт. Пошел дедим. Мойка кылып чыкканда састып машинанын бар жолун жун кылып. Өткө албай койдум ошентип. Поддержкага да жазып койдум мен. Өлүп жазса керек жал. Şimdi собачкасы менен мындай погодада кийим тазараак болсо эми суу чыла болуп бар жок. Жыр абанысы да силкинип атат, эшикте туруп алып эле. Ушундай качын окшобой калды. Буюрса дальше кылат. 1905ке келип калдым. Так, азыр бир заказды алдым да. Заказды алып отурсам эле машинеге чыгып туруп эле сразу диспетчерскийге чалды дагы Яндекстин. Айтып атпайбы сразу эле. Короче, как вы таким водителям работаете, таких водителей надо уволить деп атпайбы. Муздак терип басып, неге мынтип атат, вроде нормально эшикти ачып неме кылдым го деп, неме кылып турсам эле бир мана диспетчерскийден сурап калдым. Куда ехали, дедилер? Она с Москва-Сити до 1905-го, деди, да. Мен кийин деп атпаймынбы? Короче, бир водитель страшно шыбады да. Узкий дорогада 80-100 кылып басты, мени мусордун жанына токтотуп түштеп кыйкырды. Мындай водительди уволить кылыш керек деп шыбап иштеди по полной программе. Он точно блок кылат да анча. Страшный экен пассажир елки. Аз келип отурат, аз жолдо келат да бир магазинге токточу, анан мына өзүнчө бир ырчыбы, мен Муз-ТВде иштейм, андай мындай өзүнчө мактанат. Короче, аз таштап коеюн деп кийин алдап салдап. Так, тоондар. Бир детский бир бустер менен заказ алып келдим. 26 мүнөттө. Кайфсент менен ошо центрден. 26 мүнөттө. Так, еще ожидание. Ожидание 285 дейт. Бустерге 100 рубль, креслога 200 рубль, общий 1878 рубль болду. 27 мүнөттө. 5 заказ 3900 рубль болду. Пробкасына келдим, өзү да сумдун жанына. Мына сумга келдим. Сум. Кыскасы курсагым ачып кетип, но метро
Sokoldoğu nimeye gelip yedi çayxana halal 24 деген var. Şöyle girip çay içsem edi, padan gibi putun tartpay. Koy dep girip neme kılıp aldım mı? O yerden şavurmalar jep olayınçı maşina edildi dep tursam. Bir montip maşina menen avtobus menen mentler gelip çayxanаны basıp mentler geliyor hazır. İçindegilerdi polностью tırkıratıp registratsiyası var, başkaları var, короче, бүт текшерип атат тугандар. Çayxana, payxanalarga көп кирбей, документ нитолор өтө этият болуп тургула тугандар. Көрүп атасыңар, бул эле жерде эмес, башка жерлерде дагы өтө катуу тартып неме кылып атышат, өтө катуу текшерип атышат. Ошон үчүн этият болгула. Өтө катуу текшерип атат. 10-дан 20 менттер кирип çayxananын ичине басып. Ошон үчүн этият болгула тугандар, документи жоктор. İçinden bir daha adamды çıkarmay, polностью tegerek doğal dokumentlerini tekşerip atат. Etiyat bolgular tuğanlar. O proverka anımınlar bütküçü şavurma jep turgular maşinanın içinden çıkpaylı. Kettik işte daha şu bulantaylı sentre getip bulay. İşensеңер мурун такыр китеп окуганга такыр кызыкчы эмес элем. Китеп жанагындай бир нерсени үйрөткөн, мындай вообще дегеле китепке кызыкчы эмес элем да. Китептен бир нерсе кантип эле деп. Вообще ошондой неге кызыгышым жок эле ачыгын айтсамчы. Анан кийин ошо YouTube'ду чукулап отуруп, жанагы могу неменин Роберт Кийосакинин «Богатый папа, бедный папа» деген китебин окудум. Жанагы Джордж Клейсондун неме деген «Самый богатый человек в Вавилоне» деген китеби бар экен. Ошону окудум. Ушунчалык жанагы таасир берип, кантип байыш керек, кантип акчаны чогултуш керек, кантип сарпташ керек, кантип экономдош керек, ким менен кандай мамиле кылыш керек, ошол жөнүндө ушунчалык ачык айкын айтылган. Еще мындай ачык айкын айтылгандан дагы ушунчалык мындай вдохновляет да, мындайча орусча айтканда, кыргызчасы эмне болот эле. Короче, ошондой да. Өтө ошого жанагы мурда чагылдырып, кантип илгери кантип адамдар байып келген, кантип бири-бири менен мамиле кылыш керек. Ошол боюнча өтө так даана айтылган и жазылган сонун ушундай китеп экен тугандар. Эми жанагынтип художественный жанак андай мындай китепке башыңарды оорутуп окугула деп деле айтпайм. Ушундай китептерди окусаңар тугандар, ошого айтылган эрежелерге баш ийип ошолорду кылса, обязательно ишке ашат экен да. Мындай эле өзүңөр эле практика алып кылып көрөсүңөр сөзсүз түрдө. Ушунчалык китепти окугандан кийин ушундай эле кылсак болуп турбайбы, ушунча эле байып кетиштен же ол оңой эле турбайбы деп өзүңөргө ушунчалык уверенность, ишеним кирип, өзүңөр любой нерсеге жете баштайт тугандар. Өтө жакшы китеп экен, экөөнүн тең историялары, алды берди, кантип мамиле кылыш керек, кантип соода тармагы, мамиле, ошогон дордун бүт баарын бир жерге чогултуп алып келип, өтө кызыктуу кылып айтып берген. Кийосаки дагы, берки дагы өтө сонун чыккан китептер экен тугандар. Эгерде китеп окуп мындай кызыккандар болсо дейм да, эгерде ошолорду окусаңыздар тугандар, действительно мындай көз карашыңар өзгөрөт. Ачык эле көз карашыңар өзгөрүп, ичиңерде уже жанагындай мотивация пайда болуп, уже мындай бир нерсе кылмайынча тура албай каласыңар. Ачык элечи бир өзүнчө бир жаңылык киргизип бергиңер келип, бир нерсе баштай бергиңер келип, ошондой китеп экен.
Ошон үчүн сөз түрдө силерге сунуштап кетем. Реклама эмес, просто мына чисто. Эгерде окуп, түшүнүп, маани маңызын чага билген адам болсо, өтө айтам го, Нургазы мындай китепти аяктан таптың да дегендер болуп калышы мүмкүн араңардачы. Орусча. Жок. Биздикилер деле орусчаны деле түшүнүп бүттү да окуп отурсаң. Немеге кирсеңер, YouTube'га кирсеңер, ошонун мондай рассказдары дагы бар, аудио книгалар бар. Наушникке кулагыңа кулакка салып коюп, басып коесуңар, айтып бере берет, зарылым кетип атып, угуп кете бересиңер. Өтө жакшы туугандар. Өтө жакшы. Канчалык көрсө, канчалык ошондой мотивационный китептерди окуп, мээге кичине нагрузка бермейинче мээ дагы иштебейт экен да. Күндүгө ишке чыгасың, айдаган ишиң, айдаган машинең айдап жүрө бересиң, даже уктап кетип атсаң деле колу бутуң айдап кете турган болуп калган азыр таксистердинчи колу буттары. Мышечный память деген бар, ошол бүт уже автоматически өзү машинени башкарып, нар жак бер жакка кылып калган азырчы туугандар. Ошон үчүн мээни перезагрузка кылып, кайрадан мээни жакшы иштеш үчүн туугандар обязательно китеп окуп, илгерки жашап өткөн адамдардын окуяларынан өзүбүзгө сабак алып, ошентип кичине болсо дагы мондай жакшы жашаганга, байыганга, иш баштаганга, бизнес баштаганга аракет кылыш керек экен туугандар. Ошондой. Буюрса, ишти дальше улантабыз. Саат 9 болду, 4,5 миңге иштедим. Алдыда дагы купиц менен көрсөтпөй калды, что-то антен татпай калган окшойт, ошондой туугандар. Кеттик дальше. Азыр Шереметовага бир барып келбесем, мокунум канбай атат. Как раз şu 11-11,5'larda коэффициент көчүлү. Şu aeroportқа bir барып келгенден кийин өзүнчө эле успокаиваться этип эле расслабыкка кармап каласың го. 2367 рубльге келдим. 2367 рубль. Жарым саатта келдим. Нормально. Образга кирип кетип жүрө берипмин. Могу заправканын акыбалын. Өчүп эле калайын дептир. Чуть ли елки. Бедняк. Вообще даже палочкасы калбай, эч нерсеси калбай калыптыр. 0 болуп тур окончательно. Бирок мына бир эле палочка бар эле да. Акырында калганда бир палочка да калды эле. Ошол менен почти 12,5-13 миң калдым. 4 палочка турбайбы, ошонун бир палочкасы калды. Азыр кирип туруп полный бак коеюнчу. Бодренько кылып туруп. Вот это другое дело болду. Мынакей полный буюрса. 2 күн буюрса кыңк дебей иштейм го, смело. 30 миң кылам го. 3800 сомдук кирип кетти. 3800 сомдук менен толду. 60 литр ашыгы менен батат окшойт. Так, туугандар, ошентип ишти да жыйнаштырып келип калдым. Заправка кылганда центрге түшүп бир заказды пажалам койсом. Үйдүн жанына өртүр как раз 13 миңге иштеттим бүгүн. Жакшы заправканы кылып даярдап койдум, буюрса 2 суткага жетет. 4 заказ, биякта 8 заказ, общий 12 заказ, 13 миң акча болуптур где-то. Жакшы, буюрса ошентип күндүгө ушундай кылып бодра кылып. Күнүгө 10 миңден цел коюп ошону кылып турайын, мартычы кыйшаңдабай иштейин эми. Ошондой туугандар. Бүгүн ырдап берейин десем, кичине тамагым ооруп болуп, неме болуп калды. Эшикке кирип чыга берип, грипп болуп калганбы? Буюрса эмкиде. Ийгилик барыңыздарга, эмки видеодо көрүшөбүз буюрса.